Ал эже акыркы күндөрү Гүлзат Мамытбекке байланыштуу окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ошол боюнча сиздин оюңузду таба кетсек. Жакшы. Ошо Гүлзат Мамытбек жөнүндө жазбаган мен эле калдым болуш керек деп аткам. Ошо өзүмдүн оюмду айтайын деп аткан болчумун. Гүлзат Мамытбек бул менин мугалимим да. Мен дагы ушул курска барып англис тилин үйрөнгөн болчумун. Андан кийин дагы көп курстарга барып жүрдүм, бирок ушул Гүлзат Мамытбектин жана High Time деген курсунан жакшы аябай башка курс мен үчүн табылган жок да. Ушунчалык аябай өтө ушул курсундагы анан бул сабакта англис тилин берүүсү дагы мага аябай жагат да. Ошондуктан менин мугалим катарында, англис тилинин мугалими катарында Гүлзат Мамытбекти аябай жакшы көрөм. Бир-эки жолу чогуу отуруп чай ичкенбиз. Азыр да кайра ошо курска барып, кайрадан дагы ушулантып кетсемби деген ойлорум бар болчу. Жакында эле ошо чалышып сүйлөшкөнбүз, баштайын депчи. Эми менин оюм Эрлан, эми мында көпчүлүк деген көпчүлүк да. Ал жакта бирөө туура ой айтат, бирөө туура эмес ой айтат. Анан туура эмес дегенибиз да туура эмес да. Себеби ар ким өзүнүн баягы билимине жараша, өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн кабыл алуусуна жараша ар бир ар кандай реакция берет да. Бир эле ситуацияны бирөө мактап атат, бирөө жамандап атат да. Бир эле адамды бирөө мактайт, бирөө жамандайт. Анан бирөө эртесинде башкача жооп укканда, мисалы үчүн бирөө Гүлзат Мамытбекти аябай биринчи бооруп аткан агачы, анан экинчи күнү болсо аны кайра урушуп башташты да. Ошондой эле жанагы аябай чоң мероприятие болгон экен. Ошол мероприятиянын дагы баягы алып баруучуларын дагы бирөө биринчи күнү мактап атат эле, экинчи күнү кайра урушуп атат да. Мен да комментарияларды карап чыктым. Анан ошонго мен бир жыйынтык айткым келет да. Мен азыр бир жерде айткым келбейт. Гүлзат Мамытбек туура же бул туура эмес, жаман же алып баруучулар жаман деген ойдон алысыраакмын. Себеби бардыгынын ойлорун сыйлайм. Анан мындай көпчүлүк организация бир мындай ушундай жыйындар болгондо ар кандай ситуациялар болуп кетиши мүмкүн. Көпчүлүктө туура болуп калат, туура эмес болуп калат, тартип бузуулар болот, жакшы нерселер болуп калат. Ошондуктан анча адамдарды контролдоо өтө эле кыйын да. Анан менин ушул жерден айтайын дегеним, мындай көпчүлүктө бардыгынын ойлорун туура кабыл ала беришибиз керек. Себеби адамдар тез эле өзгөрүп кетет да. Мисалы үчүн менин деле комментариямда жарымы Алена Малабашева сиз туура айтып атасыз деп жазат. Жарымы сиз туура эмес айтып атасыз деп жазат да. Бирок мен өзүмдүн оюм бар, мен өзүм билимдерге таянатам. Балким туура эмес жерлерим болуп калса, кийинкиде оңдогонго аракет кылам. Балким чын эле сындар туура болуп калышы мүмкүн. Сындарда туура кабыл алышыбыз керек. Балким ошол бирөөнүн сыны менин бир аябай көп жетишкендигиме мындай пайда келтириши да мүмкүн да, жардам берип калышы да мүмкүн. Ошондуктан менин бул жерде айтайын деген, баягы жыйынтыктап айтайын деген оюм ушул ситуация боюнча кандай сын болсо деле кабыл алышыбыз керек. Туура эмес. Адамдардын ойлорун угушубуз керек, себеби ар биринин оюн биз сыйлайбыз. Ошондуктан бул жерде жаман, жакшы дегендин мындай көп кереги жок го деп ойлойм да. Анан мындай баягы өтө апыртып ийген дагы жандарыбыздар да биздинчи ушундай бир ситуацияны өтө эле апыртып, бирөөнү өтө мактап, бирөөнү өтө жамандапчы, бул оюбузду жазганда баягы бирөөнүн аброюна шек келтирбей, өзүнүн баягы личный амбицияларына мындай туура келе тургандай кылып, бирөөнү мындай бирөөнү жаманатты кылып, же болбосо ал жөнүндө бир аябай катуу бир ойлорубузду жазып ийгенден кичине алысыраак болсок деп ойлойм да. Ошол жөнүндө өзүнүн ойлорубузду жазсак болот, анан бирок абройлоруна шек келтирбей аракет кылышыбыз керек да. Ошондуктан мындай мен жыйынтыктап айта турган жерим ошол, кандай ситуация болсо дагы аны жакшынакай жолдор менен, ынтымак менен сүйлөшүп эле, акырын мындай өтө эле мындай публикага чыгарып ийбей, ушундай ситуацияларды бүтүрүп койсок болот. Бирок бул ситуация мындай жаман да эмес, жакшы да эмес да. Бул туура эле боло турган көрүнүш, көпчүлүктү кезиге турган көрүнүш. Ошондуктан бул ситуация аркылуу балким бирөөнүн аябай аброю да өсүп кетиши мүмкүн, жоксо бирөөнүн жөнүндөгү ойлор адамдар өзгөрүп кетиши да мүмкүн. Бул ситуация көп адамдарды өзгөртүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул мындай жакшы эле мындай коомчулукта боло турган эле жакшы эле көрүнүш деп эле кабыл алам. Мен эч кимди жаман деп айткан жокмун, жакшы деп да айткан жокмун. Туура эле кабыл алам. Ушундай эле кабыл алышса деп да ойлойм башкалар дагы.